Ол унчукпай эле жатат, сүйлөбөй эле жатат, унчукпай эле жатат. Эмне бир жериң ооруп атат десем, ичим ооруп атат дейт. Түнү менен врачтар дары берди десем, жок дейт. Кислород кече мен кетип атканда кислород берген. Ошо боюнча дары бербептир, ичпей бербептир, укол дагы бербептир. Ош облусунда окуучулардын массалык уулануусу катталып, кечээ 29 мартта ооруканага 43 бала жеткирилген. Алар Кара Суу районуна караштуу номер 101 Кумар Момбеков атындагы орто мектептин 6-класстын окуучулары. Мында чогулгандар балдардын ден соолугунан кабатырланып, түнү менен ушул жерде турушат. Ата-энелер бул атайлап жасалган иш экенин айтып, окуя териштирилишин талап кылышууда. Улуу зат чачыптыр, ону азыр бизге белгисиз болуп атат, кандай нерсени чачкандыгы. Эми ошо ички иштер органдары ону өздөрү эми териштирип таап бизге так маалымат берсе керек дейбиз. Мына неберем кечеден бери реанимациядан чыга элек меники мына. Бүгүн 2 күн болуп атат, чыга элек. Эми ушу так маалымат беришиңерди сурайбыз да биз эми ушуну. Анан ушу баланы мектептен кетирсин биздин немебиз ушул. 47 ата-эненин суроосу ушул мектептен кетирсин ушу баланы. Суу чачса ойгонуп, кайра жыгылып, 2-3 жолу эсин жоготуп, ушундай тырышып көкмөк болуп, муздак болуп калыптыр кызымчы, эч кандай эс учун билбей. Анан бул жака алып келиштир, ол жактан укол берип, кичине өзүнө келтирип, кислородко салып алып келиптир бул жака. Ушул жерден анын өзүнө келтиришиптир да, врачтар азыр муну жакшылап тактап бериш керек да, эми бизге ошону талап кылабыз. Эми эмнени чачты, эмнени койду. Кызыңыз менен сүйлөшө алдыңызбы дагы? Кызым менен сүйлөштүм, азыр киргизбей атышат, эми сүйлөшсөм эме деп атышат. Кызым ичимде бир нерсе болуп атам, башкача болуп атам деп алы жок эле жатат. Окуучулар башы ичи ооруп, көңүлү айнып, эс учун жоготкон абалга чейин жетишкен. Дарыгерлер жалпы абалына карап, балдарга тиешелүү медициналык жардамдарды көргөзүшүп, айрымдары жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бүгүнкү күндө балдардын ден соолугу жакшы, реанимацияда жаткан бейтап жок. Бардык анализдер алынып, балдардын ден соолугу өмүр сакчылардын көзөмөлүндө. Келгенде ошол көпчүлүк 1 саатка жетпей 43-44 бейтап түштү. Алардын 18-и бизге жаткызылды ооруканага. Анын бир жатканда 4 бейтапты биз жандандыруу бөлүмүнө жаткыздык. Андан 13-үнү биз кыска мөөнөттүк 1 күндүк дарылоо бөлүмүнө жаткыздык эле. Саат 21:00 дагы бир бала келип, аны дагы ошо кыска мөөнөттүк 1 күндүк дарылоо бөлүмүнө жаткызып, жалпы кечиктирилгис медициналык жардамдар көрсөтүлүп жатты убагында. Уулангандардын баары 6-В класстын окуучулары. Окуя сабактын бүтүшү менен тыныгуу мөөнөтүндө болгон. Анда Кайрат ысымдуу бала класска атыр чачып, эшик терезелерди жабып, дымдап салганы айтылат. Натыйжада класстагы 43 бала тең кычкылтектин жетишсиздигинен улам эс учун жоготуп баштаган. Бир бала келди, айниктер бардыгы ачык турат эле. Духини септи, анан айниктерди жапкыла деди. Жаап, дымдап, эшикти жаап, бизди камап койду класска. Анан биз эшикти түртүп чыккыча кезде духи биздин ичибизге кирип кетти. Анан башыбыз айланып, ошондой болуп, көңүбүз айланып, кускубуз келип баштадык. Анан эшикти түртүп чыгып кеттик. Түртүп чыгып кетсек эле баягы бир кыз коридордо туруп эле эсин жоготуп койду мына. Реанимацияда жатып, азыр ушул палатага келдик. Мектепте балдар шоктук кылып атышат. Өзүм мурда биздин класста көп эле окуучу бар. Көбүнчө балдар шокто. Ошондо отделение салгандан кийин бек май болуп, бүт эле кыздар ошо баш айланып чыгылышты. Анан кийин скорый помощь чакырды, поликлиникага бардык. Анан калгандары берки жактан алып кетиштир. Учурда бул факт кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, соттук экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Анын жыйынтыгында юридикалык баа берилерин Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурпери Абдуллаева билдирди. Аталган факт кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө амалдары башталган. Алгачкы текшерүүнүн жүрүшүндө ошо күбөлөрдүн айтымында мектеп окуучулары ошо классында духи сепкендигин айтып жатышат. Азыркы учурда ошол ууланган окуучуларга жана ошол колдонгон духиге тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары уланып атат. Класстык ата-энелер чогулушун өткөрөбүз. Ата-энелер менен сүйлөшөбүз, мугалимдер жамааты менен сүйлөшөбүз, окуучулар менен сүйлөшөбүз. Калган иштерди ошол чейишелүү органдар иликтейт. Жыл башынан бери облуста окуучулар арасында массалык уулануу биринчи жолу катталып жатат. Ал эми Кара Суу районунда акыркы 4 жылдан бери мындай окуя орун албагандыгы кошумчаланат. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.